Жылдыз 2022 региондар аралык бий фестивали Жалал Абадта өткөрүлдү. Ага облус аймагынан жана Оштон келген 12 бий тобу катышты. Фестивалде катышуучулар ар түрдүү маданияттагы бийлерди бийлешип, алардын жашы чектелген жок. Мындай фестивалдын өтүүсү бий өнөрүнүн өркүндөсүнө өбөлгө түзүп, жаш бийчилерди шыктандырары айтылды. Азыр фестивалга чыкканда сахнада өзүнчө сүр болот экен. Негизи тойлорго чыгып жүргөнбүз. Бирок сахнанын сүрү баары бир башкача болот экен. Толкундоолор болду. Бул бийни бир күндө эле даярдаганбыз. Негизи мага бий жагат. Ошол себептен бул тармакта таштабайм деп ишенем. Алдыдагы кыздардагы мындай бийге ышыгы барлар ан сайын кызыгып, алдыга умтулуп, келечекте бул жаш кыздардан дагы көптөгөн бийчилер чыгышат да. Пам Нургүл группасы бий тобу. Анан группадагы кыздар азыркы курагы 17 жаш, 14 жаш, 15 жаш. Эң чоңу 17 жаштагылар. Фестиваль эл аралык Кантөре Токтомаматов атындагы окуу жайда өтүп, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана бийчилердин ата-энелери күбө болушту. Фестивалга менден 2 кызым катышып атат и 7 жашар балам да катышып атат. Ар бир фестиваль, ар бир катышуусу балдар үчүн аябай маанилүү. Аларга мотивация берип турат, дагы жакшы бийлеп, жакшы өндөштүрүүгө. Анан эми все равно кызыктуу да балдарыбызгачы. Ушинтип, тем более булар биз аткарганда биз келип катышып көрөбүз. Ата-энелердин убактысы бөлүнөт, балдарына көңүл, эң негизгиси балдарына көңүл бөлүп баштайт да. Уюштуруучулар мындай фестивалды алгачкы жолу уюштуруп жатышканын айтышат. Максаты маданияттын өнүгүүсүнө салым кошуу, бийчилердин башын бириктирип дем берүү болуп саналат. Биз биринчи максатыбыз маданиятты өнүктүрүү. Биздин негизинен Жалал Абадта мындай бий атайын бийге арналган фестивалдар негизи болбойт. Ошон үчүн фестиваль өткөрүп көрдүк. Бул фестивалыбыз биз ойлогондой өтсө, буюрса мындан да чоң, мындан да масштабдуу фестивалдарды өткөргөнгө аракет кылабыз буюрса. Акылай Карабаева, Аскар Маматисаков, Регион.